коррупцияның қамыры шуншалық кеңейіп жайылған екен. Мына мамлекетте мындай чоң өлчөмдөгү акчага алдаганда болбошу. Коррупция менен айырышкан күрөш уламчыдады. Тергөөгө чейинки текшерүүнүн ошондой эле билим берүү системасындагы коррупциялык схемаларды жоюу боюнча жүргүзүлүп жаткан пландуу иш-чаралардын алкагында Борис Ельцин атындагы Кыргыз Россия Славян университетинин жооптуу кызмат адамдары тарабынан мыйзамсыз акча талап кылуу фактылары аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык аталган университеттин кафедра башчыларынын бири жана методикалык лаборант экзаменге баа жана академиялык карыздарды жабуу үчүн студенттерден мыйзамсыз акча талап кылышкан. Учурда бул факт боюнча мыйзамсыз аракетке катышкан башка жооптуу адамдарды аныктоо боюнча тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Ал эми колго түшкөн кафедра башчыларынын бири менен лаборант жумуштан бошотулду. Коррупциянын камыры шунчалык кеңейип жайылган экен. Мына мамлекетте мындай чоң өлчөмдөгү акчага алдаганда болбошу. Коррупция менен айырышкан күрөш уламчыдады.